Assalamu alaikum, hurmatly görüşçüler. Tinchsizlarmı? Amansızlarmı? Biz bugün 30 ayıl hökümetine gelip kaldık. Bu yol Oş Bişkek yolu. Bu tarafı özünüzler bilgendey Oş şaharına geççi göçü. Bu jaqtarda dagı snos işleri жүрүп жатат экен. Көчөнүн дагы кыйла кеңейтип коюшат окшойт. Негедир бүт заборлор 2000-жылдары жана 99-жылдары курулган үйлөр сүрдүрүлүп жатат экен. Ондай болгон магазиндер аркага жылдырылып бул здание болсо ушул 30 айыл өкмөтүнүн дом культурасы болуп калат. Жээнбеков Бактыбек деген. Мына окшогон объектилерди уже бузуп тегиздеп коюптур. Учурда 30 дальше кете турган бул Ош шаары болуп калат. Ошого толугу менен бузуп мыйзамсыз чыккан үйлөрдү, заборлорду монтип алып жатышат экен. Бул көрүнүш бир эле шаардын ичинде эмес, региондордо, айылдарда жана момундай болгон айыл өкмөттөрдө дагы жүрүп жатыптыр. Мынага окшогон чакан кафе жана сода түйүндөрү өтө көп. Ушулардын ээлерине, хозяиндерине айтып кетчү сөз. Биринчи ушундай чакан магазин, кафе салардын алдында биринчи орунда ушу парковка маселесин чечип туруп, анан бир сода түйүндөрүн салсаңыздар жакшы болот эле. Анткени бул жерде өтө бир кооптуу окуялар көп болот. Бирин сүзүп кетмей, түз келип атып бул жака бурула коет. Артынан экинчиси келип сүзөт. Кече жакында эле бул жерде бир адамды дагы сүзүп кетти, жаш эле баланы. Кудайга шүгүр, ал бала оор жаракат алды, бирок тирүү калды. Ошого окшогон сода түйүндүн ээлери эгер көрүп жатсаңыздар, биринчи орунда парковканын маселесин чечиңиздер, анан сода түйүндү каалашыңыздарча сала бергиле. Бул биринчи орунда жарандардын коопсуздугу. Анан жарандар аман болсо коопсуз жерге келип ишин алдыга жүргүзгүсү келет. Мындай болгон автоунаалар токтотуп коюшат. Өтө кооптуу деп эсептелинет. Анткени бул аркага чыгыш керек. Жол улап кайра кетиш керек. Мына окшогон КамАЗдар келет бул жерде. Бул көчө Кызыл Абадка кете турган көчө экен. Учурда жайлоо башталып, жарандар жайлоого дагы жөнөштү. Бул жерде дагы толугу менен бузуп заборун жарандарыбыз артка жылдырып жолду бошотуп бериптир. Ушу көчө жакында эле мына жерге светофор коюп беришти. Урматтуу биздин укук коргоо органдары. Антпесе бул жерде ошо жана айтып өткөндөй авария, ДТПлар аябай эле көбөйүп, күчөп, адам аркы өзгө өтө албай же бул жакка өтө албай кыйналып калышчу. Анан
пешоход бар болчу, бирок пешоходдо бул жерде анча-мынча машина токтобойт эле. Анан окуучулар бар. Мектеп дагы ушул жерге жакын. Ошол окуучуларга кичине кыйынчылык жаратып жатты да бул жерде. Азыр эми светофор коюп, кыйла коопсуз кылып коюшуптур. Бул жерде дагы ошо өзүңүздөр көргөндөй иш жакшы жүрүп жатат экен. Бул жерде дагы ошо мурда чакан бир магазиндер бар болчу. Алып жолду түзөп коюштур же. Тазалык өтө жаман деңгээлде. Суу менен бул жерде красканын свети бирдей эле болуп калып чыкпашты. Бул ош өзгөн жолу. Будан бул жакты карап бурулуп 30 адыр центрине бурулуп кете турган көчө. Бул жерде ошо көчөнүн абалы менен бир таанышып өтөлү. Кандай даражада бул көчө жана тазалык канчалык деңгээлде жакшы. Ошо центрге кете турган көчөнүн учурдагы абалы. Бул айылдын иши болгондуктан жолдун разметкасы, метри өзүнө жараша экен. Бул жерде жолдун деңгээли дагы жаман эмес, жакшы экен. Жолда жүргөндө, урматтуу айдоочулар, абайлап жүрүңүздөр. Жолуңуздар ар убак ачык шыдыр болсун. Биз бүгүн Отсадыр айыл өкмөтүндө болдук. Алыста, жакында жүргөн биздин көрөрмандар кайсыл жакта жүрсөңүздөр, биз ушул жерде жүрөбүз деп комментарийге жазып өтүңүздөр. Жана кайсыл жер кызык сиздерге, кайсыл жерлерди тарткан жагат. Biz bugün Otsadır айыл өкмөтүндө болдук. Аз мынча болсо дагы Otsadır айыл өкмөтүн көрсөткөнгө аракет кылдык. Сиздер болсо бизди колдой иретинде подписканы басып, лайк басып, ой пикир жазып, комментарий жазып коебуз. Otsadır канчалык деңгээлде өсүш керек эле жана канчалык деңгээлде Otsadır көрктүү болуп, көрккө кириш керек эле. Же көрккө секинден кирип атабы, же көрккө келдиби? Ушуларды жазып өтсөңүздөр. Биздин каналды өтө жакшы колдоп жатасыздар. Барыңыздардан Алла Таалам ыраазы болсун. Барыңыздарга Алла Тааланын ырайымы жана ден соолугу, байлыгы болсун. Аман болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, тынч болуңуздар. Бул жол Кызыл Абад. Былтыр асфальт басылган бул жерге дагы. Аман болуңуздар.